Эгерде чындык алардын каалоолоруна ээрчисе, албетте асмандар менен жерлер жана алардагылар бузулуп кетээр эле. Жок, аларга биз эскертме бердик, бирок алар андан баш тартышууда. Kur'andагы мораль, жүрүм-турум мыйзам эрежелери. Мораль деген сөз кыргыздын сөзү болбогондуктан ошондой эле азырынча бир сөз менен которула электигинен бул сөздүн аныктамасын айтып түшүндүрө кетсек. Мораль латын сөзүнөн алынган moralitas, үрп адат, элдик каада салт, кулк мүнөз деген сөздөрдү түшүндүрөт. Кадимки жөнөкөй сөз менен кыскача түшүнгөндө, моралдык деген сөз айтылганда жакшына, мээримдүү, чекке ылайыктуу туура жүрүм-турум түшүнүлөт. Анын тескериси аморалдуу деп айтылган учурда туура эмес, чектен ашуу, жамандык, бузулгандык, наадандык түшүнүлөт. Философиялык түшүнүк боюнча кыскача айтканда, мораль бул адамдын чекке ылайыктуу жүрүм-турумун жөнгө салып туруучу эрежелери. Мораль эмне экендигин түшүнүү үчүн эң алгач жамандык менен жакшылыктын айырмасын, адилеттүүлүк жана адилетсиздикти, боорукерлик же мыкачылык деген сөздөрдүн маанисин даана билүү керек. Биз азырынча ушул тасманы көрүп жаткан мезгилде өтө көптөгөн адамдар кыйынчылык тартып азап чегип жатышат. Алардын кээ бирлери ачкачылык менен алып урушуп, эптеп тирүү калуу үчүн күрөшүүдө. Кимдир бирөөлөр жаш мезгилинен эле жаны тынбай иштөөгө аргасыз. Кээ бир бактысыздар өз үйлөрүнөн куулуп чыгарылган, үй бүлө бала чакасынан ажыраган, качкын деген атка конуп, ата мекенинен айдалгандар да бар. Чындыгында ар күнү газета, журнал, телевизордон ушундай бактысыз инсандар кабылган абалды угуп көрүп эле жүрөбүз. Бирок баарынан өкүнүчтүүсү, көпчүлүгүбүз ушундай адамдардын тагдыры тууралуу уксак да, эч ойлонбостон ошол эле учурда газетанын башка барагын ачабыз же телевизорду башка жака дароо которо салабыз. Дүйнө жүзү ушундай адамдардын кабыл болгон бактысыздыкка кайдыгер боло берсе, аларга жардам бербесе, каралашпаса, анда адилетсиздик, кайгы капа жана азап чөгүү эч токтобостон улана берет. Ушундай көйгөйлөрдүн чечилүүсүнүн жалгыз жолу кыйынчылыкка туш келген бактысызга каралашып жардамдашып, акысына эч нерсе сурабаган, андан эч нерсе күтпөгөн ар бир адамдын ак ниеттүү аң сезимине жатат. Ыйман жолу, тагыраак айтканда, Аллах Таалага болгон ишенүү жолу адамдын ак ниеттүүлүгүнүн бирден бир булагы болуп эсептелет. Чын ыкласынан Кудайга ишенгендер болгон күчүн, мүмкүнчүлүгүн жумшоо менен муктаж болгондордон эч жардамын аяшпайт. Алар Аллах Тааланын ыраазылыгын гана көздөшөт. Ыйык Куранда чын ыкластуу, ак ниеттүү, ыймандуу момун инсан кандай болушу керектигин төмөнкүчө баяндайт. Алар өздөрү ачка болуп турса да, жетимдер, туткундар жана жакырлар менен азык оокаттарынан бөлүшүшөт. Биз силерден ыраазылык да, сый да күтпөгөн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана тойгузабыз. Биз эгебизден жана беттерди бырыштыруучу оор күндөн коркобуз дешет.
Баарынан улук Аллах Тааланын ыймандуулар үчүн тандаган адеп аклагы чыныгы ыкласты жана чоң курмандыкты талап кылат. Адамзат Аллах Тааланын эскерткен чын ыкластуу ак ниеттүүлүккө жеткенде гана дүйнө жүзүндө бейпил, тынч турмуш жана адилеттүүлүк, бактылуулук башталат. Тескерисинче боло турган болсо, анда азыркы учурдагы болуп жаткан эл арасындагы мыкаачылык, душмандык, адилетсиздик, жырткычтык дайыма өкүм сүрмөкчү. Саясий амбицияга эскертүү. Бүгүнкү күндө саясат көпчүлүк адамдар үчүн акча табуучу булак катары болуп калды, же болбосо өз кызыкчылыгын көздөгөндөрдүн куралы катары колдонулуп келет. Саясат элге кызмат кылуу миссиясын такыр жоготуп койду. Саясатчылардын көздөгөнү кандай болбосун, жогорку бийликти көздөп эптеп жетип, ал жерде мүмкүн болушунча көпкө чейин олтурууну каалашууда. Бул үчүн баарын жасоого даяр турушат. Элге кызмат кылуу жөнүндө сөз да кылбай калышты. Кылса да сөз бойдон кала берет. Алар адамзатын мыйзам чегинен чыгуудан бир да тартынбай, уялбай да калышты. Диктатордук бийлик өкүм сүргөн өлкөлөрдө абал айтып болобуз аябай оор. Жөнөкөй карапайым эл кедейчилик, ачкачылык жана түрдүү оору сыркоолор менен күрөшүүдө алек болуп жатса, бийликтегилер эч нерседен кабары жок, жомоктогудай сонун үйлөрдө кам санабай жашап келет. Мисалы 1997 жылы о дүйнөгө кайткан Заир мамлекетинин диктатору Мабуту. Мабуту өзүнүн чачын кыскартуу үчүн ар бир айда Франциядан атайын чач тарач жалдачу. Ошончо алыс жерден аны дайыма самолет менен алып келишчү. Ошол эле мезгилде чынын айтканда бир сындырым нан үчүн күрөшкөн элде кандуу согуш болуп турган эле. Мабуту уяты жоктугунан өлкөдөгү көпчүлүк мекемелерди, балу металл жана алмаз чыккан кендерди өзүнө менчиктештирип алган. Кыйналып, кедейчиликтен, ачкачылыктан азап чегип жаткан элди такыр унутуп койгон. Мабуту сыяктуу диктаторлор, эгерде адамда ыйман, Кудайдан коркуу деген сезимдер болбосо, акылы сокур болуп нааданга айланып каларынын даана ачыктан ачык мисалы. Булардын жалпы коом үчүн зыянынан башка эч пайда жок. Аллах Таала мындай адамдардын мүнөзүн төмөнкүчө сүрөттөйт. Ал узаган соң жер бетинде бузукулук кылуу үчүн эгиндерди, төлдөрдү кыйратууга аракет кылат. Аллах бузукулукту жакшы көрбөйт. Ушундай бузулган жана наадандык саясий режимдердин эң башкы маселеси ыймандын, Кудайга ишенүүнүн жоктугунда жатат. Адамдар Кудайдан такыр коркпой калышкан. Адилеттүүлүк дегенди билгиси келбейт. Боорукерлик сезимдер алыста калып, дайыма бети жоктук кылышат. Алар кыяматтын болушуна, тагыраак айтканда баарына жооп берүүчү күн келишине ишенбейбиз дегендей болушат да, оюна эмне келсе ошонун баарын жасашат. Ошентип акыры адамгерчилик чегинен чыгышат. Жалпы жүрүм-турум мыйзамдарын, эрежелерин бузушат. Мындай чечилгис көрүнгөн адамдын чектен ашуу көйгөйлөрү Куранда айтылган Аллах Таала тарабынан көрсөтүлгөн жүрүм-турум мыйзамы аркылуу гана чечилет. Кедейчилик маселелерин жоготуу. Адамдар таштандылардын арасында жашап келет.
жаш балдар өмүрүн аябай болор болбос акча үчүн эмгектенүүгө аргасыз. Үйсүздөр арга жоктон көчөлөрдө жашашат. Курсагы тойбогондон жаш наристелер өлүүдө жана башка иши кылып кедейчиликтен, тамак жетпей ачкачылыктан пайда болгон көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү негизги көйгөйлөр. Эң бай деп эсептелген Америка мамлекетинде да акыркы 20 жылдын ичинде кедейчиликтин чегине жетип, жакырчылыкта жашаган адамдардын саны 3 эсеге өсүп кеткен. Мындай чектен ашкан жаман көрүнүштөрдөн Куранда айтылган эң жогорку жүрүм-турум мыйзамдарды жашоо турмушка киргизүү менен Аллах Тааланын буйруктарына баш ийгенде гана кутулууга болот. Бизге Аллах Таала берген байлык мүмкүнчүлүктөрдү кедейлерге бөлүшүү менен жамандыктан арылабыз. Өзүбүзгө каалабаган жамандыкты бирөө үчүн да жасабасак жакшы болот. Өзүмчүл болбошубуз керек. Атак даңкка, элдин арасында кадыр-баркка жетиш үчүн эмес, Аллах Тааланын гана ыраазычылыгы үчүн бирөөлөргө жардам кылганыбыз жакшы. Качан ар бир адамдын жүрөгүндө чыныгы ыйман орноп, Куранда айтылгандай жашоо мыйзамында жашаганда гана бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болуп жаткан социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жол ачылат. Адилеттүүлүк жана тынчтык орноп, бейпил турмуш башталат. Баарынан улук Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, колунда бар байыраак болгондор кедей кембагалдарга дайыма каралашып туруу керектиги жана кандай мамиледе болушу тууралуу Курандын аятында төмөнкүчө белгилейт. Силерден кеңчилик, молчулукка ээ болгондор өздөрүнүн жакындарына, карып мискиндерге, Аллах жолунда көчкөндөргө, Аллах жолунда садака кылмоого антишпесин. Кечиришкиле жана элдешкиле. Аллахтын силерди кечиришин каалайсыңарбы? Аллах кечиримдүү, боорукер. Аллах Таала ыймандууларга колунда жок муктаж болгондорго өзгөчө жакшы мамиледе болууну буйрук кылат. Аятта колунда барлар байлыктарынын белгилүү бир бөлүгүн кедейлер менен бөлүшү керектиги айтылат. Алардын мал мүлктөрүндө суралуучу жана мал дөөлөттөн ажыраган муктаж кишилер үчүн ажыратылган акы үлүш болор эле. Өздөрүнүн кыйын болуп жаткан материалдык абалдары тууралуу эч кимге билдирбеген ыймандуулар ыйык Куранда өзгөчө белгиленет жана укуктарын сактоо керектиги айтылат. Аллах жолунда курчалган кедейлердин жер бетинде сапарга чамалары жетпейт. Алар каниеттүү болгондуктан билбеген киши бай деп эсептейт. Алардын кедейликтерин жүздөрүнөн тааныйсың. Алар адамдардан суранышпайт. Жакшылыктан эмнени сарптабагыла, чындыгында Аллах аны билүүчү. Кедейликтин дагы бир маселеси бул өз мекенинен куулуп чыгарылган качкындар. Байкуш бактысыз адамдар башка өлкөлөргө жакшы үмүт менен ал жактан жакшыраак жумуш, көбүрөөк айлык акы таап калармын деген ой менен барышат. Тилекке каршы кээ бир мамлекеттер мындайларды кабыл кылбай коюшат. Ошондуктан алар уруксаты жок качып кирүүгө аргасыз болуп калышат. Мындай көрүнүш мурдагына да көп болгон чечилгис маселелерди пайда кылат. Дагы бир адамдардын качкын болуп калышынын себеби бул согуштар. Кардуу согуш, талкалануу, ачкачылык жана жокчулук элдерди өз мекенинен үйлөрүн таштап качууга аргасыз кылат. Мисалы тарыхый окуяларды ала турган болсок, көпкө чейин созулган Косово мамлекетинде болгон кандуу кагылышуу көптөгөн элдерди башка жака көчүүгө аргасыз кылды. 1998 жылы адамдар көчө баштаганда Косовонун шаарлары кадимкидей бошоп калган эле. Болжол менен 300 миңден ашык албандар эч токтоосуз өз мекенинен качып качкынга айланып калышты. Сууктан, жокчулук, ачкачылыктан кыйналган кээ бирлери өтө кыйналып о дүйнөгө узашты. Мүмкүнчүлүгү бар туруп кээ бир өлкөлөр ушундай кыйналып турган качкындарды кабыл кылбай койгонун көрүп уялып да кетесиң. Эгерде Аллах Тааланын буйруктарына баш ийип, Куранда көрсөтүлгөндөй жашаганыбызда, анда элдин жашоосу таптакыр башкача болмок. Кыйынчылыкка туш келген, жашоо үчүн керек болгон буюм тайымдары жок, өз мекенинен куулуп чыккан мындай адамдардын укуктары эч качан корголбой калышы мүмкүн эмес.
аларга сөзсүз жардам кылышыбыз керек. Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунган жана ислам дининдеги адеп ахлакты карманган өлкө катары Осман империясын айтып кетсек болот. Осман империясы мезгилинде мусулмандар 1492 жылы Испаниядан куулуп чыккан иудейлерге жардам көрсөтүшкөн жана жылуу кабыл алышкан. Боорукерликтин, жакшылык кылуу үчүн курмандыкка даяр болуу жана чыныгы адамгерчиликтин эң эле жакшы мезгили бул пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын учуруна туура келет. Ислам дини жаралган Мекка шаарында аз сандагы мусулмандар капырлардын көрсөткөн надандык кордуктарынан качып, өз үйлөрүн, буюм тайымын баарын таштап, аргасыздан Мадина шаарына көчүүгө туура келген. Мадиналык мусулмандар болсо чыныгы исламдык боордоштукту, бир туугандыкты көрсөтүшүп, аларга өздөрүндө болгон мүмкүнчүлүктөрүн бөлүшүштү. Аллах Таала Курандын бир аятында мусулмандардын жүрүш-турушу, адеп ахлагы кандай болушу керектигинин мисалын төмөнкүчө белгилейт. Алардан мухажирлерден илгери Мадина жергесинде орношкон жана ыйман ишенимди бекем кармаган заттар ансарлар болсо, өздөрүнүн жандарына хижрат кылып келген кишилерди жакшы көрүшү жана жүрөктөрүндө аларга, мухажирлерге берилген нерсе олжо себептүү кандайдыр көрө албастык туюшпайт. Дагы ал турсун, өздөрүндө муктаждык болсо да, өздөрүн кое туруп, өзгөлөрдү ыктыяр кылышат. Ким өз напсисинин бакылдыгынан сактана алса, дал мына ошолор нажат табуучу заттар. Адамзатты сактап калуу улуу Аллах Таала көрсөткөн жүрүм-турум мыйзамында бекитилген. Өз кызыкчылыгына мурда Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн муктаждарга жардам берүүбүз керек. Рассалык бөлүнүү маселелеринин чечилиши. Этникалык жана рассалык бөлүнүү бирин-бири жек көрүү, карама-каршылыктардын, кагылышуулардын булагы болуп эсептелет. Элдин арасында кээ бирлер адамдардын мындай рассалык же улуттук бөлүнүшүн идеология катары кармангандар да бар. Алар өздөрүнүн улутун же рассасын өжөрлүк менен коргогонсуп көрүнүшөт да, башкаларды аябай жек көрө баштайт. Элдин мындай бөлүнүшүн тагыраак айтканда рассалардын жана улуттардын болушун атаандашуунун же карама-каршылыктын негизи деп ойлошот алар. Мындай идеологияны колдонгондорго тарыхтан мисал келтире турган болсок, анда эң чоң наадандыкты жасашкан улутчулдарды айтсак болот. Улутчулдар өздөрүнүн рассасын тазалайбыз дегенсип, эң жаман жырткычтык жолдор менен миллиондогон эч күнөөсү жок адамдарды кырып жоготушкан. Алар еврейлерди, славяндарды, цыгандарды, рассасы жана улуту башка болгону үчүн гана өлтүрүшкөн. Курандагы адеп ахлак, жүрүм-турум мыйзамдары адамдардын бири-бирин жек көрүүгө, рассалык бөлүнүүнүн бардык түрлөрүнө тыюу салат. Аллах Таала адамдарды ар түрдүү улутта уру-уру кылып жараткандыгынын себебин бирин-бири жакындан таанып жакшы мамиледе болсун деп жараткандыгын Куранда белгилейт. Эй инсандар, чындыгында биз силерди бир эркек Адам жана бир аял Хавадан жараттык да бири-бириңер менен таанышып, дос жолдош болушуңар үчүн силерди түрдүү-түмөн элдер жана элеттер кылып койдук. Албетте, силердин Аллах алдындагы эң урматтууңар, эң такыбаларыңар. Аллах билүүчү жана кабардар. Азыркы биздин заманда улуттар, рассалар ортосундагы айырмачылык бири-бирине кызыгып таанышуу, жакындашуу эмес, тескерисинче улуттар аралык,
Рассалардын ортосундагы аягына чыкпаган жаман кагылуушуга алып келгени аябай өкүнүчтүү. Көп жылдардан бери Заир мамлекетиндеги рассалык жана улуттар аралык согушу көптөгөн кайгылуу мисалдардын бири. Бул согуш 1997 жылдын жазында чоң 5 мамлекетти өз кучагына алды. Заир, Руанда, Уганда, Бурунди жана Танзания, ошондой эле Худу жана Тутси деген элдер чынын айтканда бири-бири кырып эле салышкан. Мындай элдердин кагылышуусунда чектен ашкан наадандык менен 1,5 миллионго жакын адамдар өлтүрүлгөн. Жаш балдар, эмчек эмген наристелер, жек көргөн же башка улуттардан болгондугу үчүн эле өлтүрүлгөн. 10 миңдеген адамдар согуш болгондуктан токойлорго качып, ачкачылык, жокчулук, жугуштуу оорулар менен күрөшүп, аябай кыйналышкан. Көпчүлүгү түйшүккө чыдабай, аргасыздан о дүйнөгө узашты. Ыймансыздардын арасындагы рассалык бирин-бири жек көрүү жамандыктарын Аллах Таала Куранда төмөнкүчө белгилейт. Капырлар өз жүрөктөрүндө караңгылык мезгилиндеги текебердикти сактап турганда, Аллах өз элчисине жана момундарга тынчтык түшүрдү. Аларга такыбалык сөзүн бекем кылды. Алар буга акылуу жана татыктуу болчу. Акыйкатта Аллах бардык нерсени билүүчү. Азыркы күндө ыймансыздыкты, жеткен бир наадандыкты көрсөткөн расизм дали болсо дүйнө жүзүндө өмүр сүрүп келет. Элдин арасындагы тынчтык, бейпилдик, өнүгүп гүлдөп өсүү качан Куранда көрсөтүлгөндөй жашаганда гана ишке ашат. Аллах Тааланын буйруктарына баш ийгенде гана чыныгы бактылуулукка жетишебиз. Жыйынтыктоо. Биз жогоруда айтып өткөн адамдардын бузулушу, чечилгистей болуп көрүнгөн көйгөйлөрү ар бирибизге аттын кашкасындай белгилүү. Бирок көпчүлүгүбүз ушундай маселелерди чечүүдө менин дагы кичинекей болсо да салымым болуш керек деп эч ойлобойбуз. Элдин көпчүлүк бөлүгү жер шаарындагы аш жүргөн кедей кембагалдардын көйгөйлөрүн керек болсо ойлоп да койбойбуз. Кээ бир адамдар өз күчү менен ушундай маселени чечүүгө аракет жасашат, бирок алы жетпей калат. Маселенин чечилбей калышынын негизги себеби туура эмес ыкманы колдонгондон, ыймандын, Кудайга ишенүүнүн жоктугунда жатат. Жалпы коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү ар бир адамдын ички дүйнөсү, жашоого болгон көз карашы өзгөрүп, култ мүнөзү жакшырганда гана чечүүгө болот эле. Адамдарда эгоисттик, мыкаачылык жана ойлонбой иш кылган акылсыздык сыпаттар жок болушу зарыл. Тескерисинче бирөөгө жардам берүү үчүн дайым даяр болуп, акылдуу, сабырдуу, жакшы касиеттерге ээ болгондо гана жакшы болот. Адамдарга мындай тарбия берүү Аллах Таала өзү ыраазы болуп берген акыйкат туура жол болгон ислам дининде гана болот. Демек Курандагы моральга тагыраак айтканда, жүрүм-турум мыйзам эрежелерине баш ийгенде гана жакшы болот. Баарын жараткан Аллах Таала бактылуу болсун деп белгилүү мыйзамды да жараткан. Адам балдары ошондогу буйруктарды аткарып, чектен чыкпай жашаганда гана тынчтык, бейпилдик, ишеничтүү, стабилдүүлүк жана элдин арасындагы чыныгы ынтымак жаралат. Куранда Аллах Таала бизге төмөнкүчө буйрук кылат. Такыба заттарга Раббиңер өз пайгамбары Мухаммед алейхиссаламга кандай нерсени түшүрдү деп айтылганда, алар жакшылыкты дешет. Жакшы иштерди кылган заттар үчүн бул дүйнөдө да жакшы сыйлыктар болот. Бирок акырет мекени дагы да жакшыраак экендигинде шек жок. Такыба заттардын турар жайлары кандай сонун.
ыйык Куранда айтылганды четке кагып, эгоисттик көз караш менен өзүнүн гана кызыкчылыгы үчүн жашаган, ойлогон максатына жетүү үчүн эмнелерди гана жасабастан каалагандай жашагандар өтө чоң жаңылууда. Бир мезгил келет, алар аябай кайгырышат. Мындайларды Аллах Таала төмөнкүчө эскертет. Анан Аллах аларды куткарган соң, алар жер жүзүндө орунсуз зулумдук, чектен ашуучулук кылышат. Эй адамдар, бул чектен чыгууңар жалаң өзүңөрдүн гана зыяныңарга. Силер бул арзбас жана кыска дүйнө турмушунун матасынан пайдалануудасыңар. Кийин бизге кайтууңар бар. Анан биз силерге кылып өткөн ишиңерди билдиребиз.